Бүгүн бизде математика сабагы. Сабакта биз чейректик текшерүү иш жазабыз. Сабагыбыздын максаты жыл ичинде алган билимдерибизди бышыктоо максатында мисал маселелерди аткарабыз. Туура так эсептөөгө көнүгөбүз жана жоопкерчиликтүү болууга аракет кылабыз. Көңүлүңөрдү көтөрүү максатында азыр мен силерге ыр окуп берсем. Саламатсыңарбы балдарым? Силерге сабак камдадым. Жакшы окушсун сабакты деп, эсептерди чыгарсын бат деп, жагымдуу маанай арнадым. Акылдуу менин балдарым, тартиптүү болуп чамдагын, дептерге сулуу жазганың, шар окуп ырды айтканың, мен үчүн болот кубаныч 5 деген бааны алганың. Андай эмесе тапшырмабызга өтсөк. Биринчи тапшырмада биз кашаанын ичиндеги амалды аткарып, андан кийин сыртындагы амалды аткаруу менен кашаалуу туюнтманын маанисин табабыз. Экинчи тапшырмада берилген амалдарды аткаруу менен жыйынтыктарын салыштырып, тиешелүү белгилерди коебуз. Үчүнчү тапшырмада биз жактары 9 сантиметрден болгон квадраттын периметрин 2 жол менен табат экенбиз. Төртүнчү, 2 класстын ар биринде 22ден отличник, ударник жана 9дан орто окуган окуучу болсо, 2 класста биригип бардыгы канча окуучу болот? Ийгилик сага окуучум. Берилген амалдарды туура аткарат деген ойдомун.